2025 жылдын жаңы окуу жылынан баштап Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өткөнү жатат. Эми балдар 1-класска 7 жаштан эмес 6 жаштан барышат. Билим берүүдөгү мындай өзгөрүү социалдык тармактарда эки ача пикирди жаратты. Айрымдары алгач жетишпеген китеп көйгөйүн чечип алышса болмок десе, кээ бирлери туура кадам билим берүү тармагында реформа болуш керек деп колдошууда. Мындан улам элдин пикирин угуп көрдүк. Эми билим берүү бир орунда турбайт. Дайыма өзгөрүп турат, себеби деген шарттар өзгөрөт, жашоо өзгөрөт, жаңы жагдайлар пайда болот. Ошондуктан эски система азыркы замандын талаптарына жооп бербей калышы ыктымал. Анан ага альтернативалык сунуштар болсо, ал албетте салттуу көрүнүштөргө жакпайт, каршылык болот. 11 жылдан караганда 12 жыл окуган оорураак, акча көбүрөөк кетет. Элдер ошон үчүн түшүнбөй кабыл албай атат да. 12 жылдык окуу боюнча мен пикирим бул көп болуп калат го балдар үчүн. Негизи 9-класстан эле менин уулум 9-класстан эле техникумга кетти. 9-класстан эле кетип калышат го деп ойлойм да. Көп болуп калат го балдарга. Негизинен бул маселени мен карап чыккым. Бизде постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдары мыйзам кабыл алып 12 жылдык билимге өтүп, бирок даяр эместигин сезишип, кайра мыйзамдарын артка кайтарышып, кайра 11 жылдыкка өткөнүн мен окудум да. Анан бирок Японияда 12 жылдык билим берүү системасы иштейт экен. Мага ага өтүштүн жолу өтө оор жана көп убакытты талап кылат экен да. Биз эгер өтө турган болсок, биз өтө чоң даярдык менен өтүшүбүз керек деп ойлойм. Өтө жаш болуп калат экен, менин неберем бар, 5 жаш болуп калды. Кичинекей тиме араң неметет өзү. Бирок өзү мындай зээндүү окутса жакшы эле бир эл башкара турган адам чыга турган. Бирок эрте тургузуп, эрте шаштырып, анан өтө эле мээзи чарчап калат го дейм. Өтө көп чогулуп кетет экен билбейм, мага анча жакпай жатат. Ал эми 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыгы жана максаты тууралуу Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти Мелисбек Мусулманов жооп берди. Дүйнөнүн 136 өлкөсү 12 жылдык билим берүүнүн билим берүү системасы менен билим берип келет деп айтып атабыз. Анан айрым Европа өлкөлөрү, өнүккөн өлкөлөргө биздин окуучулардын чыккандагы кыйынчылыктар, ошол алардын талап кылган деңгээлинде окутуулар болсун деп бул нерсеге кадам таштап атабыз. Ошону менен бирге айта кетүүчү жагдай, баардык окуучуларыбыз чыгып кетпейт албетте. Бирок биз дүйнөдөгү бир топ өлкөлөр менен иштешебиз. Окуучуларыбыз ошолордун стандартындагы билимди алсын деген максат. Бардык окуучуларыбыз чыгып кетсин же башка деген эмес. Анан бунун жакшы жагы бир топ маселелерди чечкенге болот келечекте. Албетте бир күндө же бир эки күндө же бир эки жылда чечилбейт мунун баары. Мисалы, мурункудан өзгөчөлүгү, мурда башталгыч класс 1-4 класс болсо, азыр 1-6 класс болот. Ортоңку класстар деп коебуз. Билим берүү мыйзамында негизги жалпы билим берүү деп турат. Анда 7-8-9 класстар, ал эми 10-11-12 класстар булар жогорку класстар. Тактап айтканда орто жалпы билим берүү. Келечекте ошол 1-6 класстарды өзүнчө бир мектеп, башталгыч мектеп билесиздер да, дүйнөлүк классикада, мисалы англис тилинде elementary school, middle school, анан high school деген ортоңку мектеп, башталгыч мектеп, ортоңку мектеп, анан жогорку мектеп деген бар да. Мына ошого өтүүгө бир топ жакшы жеңилдиктер болот. Бул биринчиси. Экинчиси, буюрса жогорку класстарда бир топ сабактар ашыкча же ашыкча жүктөм менен окуйт деген сындар айтылып келет. Мейли PISA эл аралык сынагынын аркасында болсун, башка болсун. Ошого жакшы бул профилдик окутуу киргизилет. Профилдик окутуу деген бул профессионалдык же кесиптик билим берүү эмес. Бул окуучунун учурда 30 сааттык жүктөм менен окуйт 10-11 класстын окуучулары. Ошол бир топ төмөн түшөт дагы, калган окуучунун жеке жөндөмүнө, келечекте тандай турган кесибине, кызыкчылыгына жараша профили боюнча, келечектеги билим боюнча тереңдетип билим алганга чоң шарт түзүлөт. Бул эң негизги мындай бүгүнкү күндөгү бизде окуучулардагы кесип тандоодогу эң чоң көйгөйлөрдү жолго салганга же ал көйгөйлөрдү чечкенге чоң бир жардам берет. Абай айткандай, ошону менен бирге албетте мугалимдер дагы, окуу китептери дагы, стандарттар дагы бунун алкагында бардыгы алмашат, жаңыланат, толукталат. Бирок бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Бардык жерде айтып атабыз, этап менен өтүү деген атайын иш аракеттер планы бар. Ошого ылайык өтөбүз. Бул жылы 4 класс өтөт. Кийинки жылы ага да 3 класс кошулат. Анан 27-28 окуу жылында тактап айтканда 2028 жылдан тартып 1-12 жылдык билим берүүнүн
биринчи бүтүрүүчүлөр 2028 жылы бүтөт. Ошондой эле Мелисбек Мусулманов 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө класстар этап менен бир жолу секирик жасаарын айтты. Бул секириктер дагы 12 жылдык билим берүү системасына класстардын өтүүсү да этап менен жүрөт. Бул жылы 1, 2, 5, 8 класстар болот дедик. Аларда негизинен 3 класстар 5 класска секириктер боюнча айта турган болсок, ал эми 6 класстар 8 класска секирет. Ал эми кийинки жылы дагы ушундай эле 3 класстар 5 класска, 6 класстар 8 класска, бирок кошулат 9 класстар 11 класска секирет. Ошол окуучулар, тактап айтканда, быйылкы окуу жылдан 8 класста окуп аткан окуучулар биринчи жолу 12 жылдык билим берүүнү бүтөт. Тактап айтканда 3 жыл аралыгында секириктер менен аралары толукталып, окуучуларыбыз ушул 12 жылдык билим берүүгө өтөт. Бул жерде бир нерсени так айтып коюш керек. Эч бир класстын окуучусу же эч бир окуучу класстан класска 2 жолу секирбейт. Жана алдын бүтүп кетүү дагы болбойт. Мындай 15 жашында бүтүп калат же башка деген нерсе болбойт. Мындан тышкары учурда мугалимдер даярдоо окууларынан өтүп жатат дейт Билим берүү академиясынын вице-президенти. Албетте бул жерде бая айткандай трансформацияда мугалимдер сыртта калбайт. Алар дагы сөзсүз республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү жана кайра даярдоо институту бар. Ошол тарабынан атайын окуулар да жүргүзүлөт. Интеграцияланган предметтер боюнча, окуу китептерин пайдалануу боюнча, азыр айтып аткан бир топ баягы жаңы көндүмдөр боюнча, бардыгы боюнча окутулат. Анын негизинде анан кийин бирок анын башталышы учурда атайын график негизинде башталды. Аймактагы райондук билим берүү жана шаардык билим берүү бөлүм башчылары жана мектеп директорлору, окуу бөлүм башчылары учурда график менен окутулуп атат онлайн таризде. Учурда окуу китептердин жетишпеген көйгөйү Корч бойдон калууда. Мындан улам Билим берүү министрлигинин баш кадиси Жанара Дөталиева жаңы окуу программасы иштелип чыккан соң айрым окуу китептер жаңы басылып чыгарын билдирди. Базистик окуу планына ылайык таптакыр эле жаңы окуу китептерин иштеп чыгабыз. 1 класстан баштап 12 класска чейин бардык предметтер боюнча окуу китептери жаңыланып чыгарылат. Бул жылы бизге өкмөт тарабынан 744 миллион акча каражаты бөлүндү. Ага деген биз приоритеттүү деген ошол эле концепцияга жараша 1 класстар үчүн 1 класстан 12 класска чейин бул улуттук авторлордун окуу китептерин, ал эми математикадан 3 класстан 9 класска чейин жана илим математикаларды 1 класс, 2 класс, 5 класс жана 8 класс жанагы секире турган класстар үчүн даярдап атабыз. Толугу менен окуу китептерин даярдаш үчүн бул 8 миллиардтан ашыкча акча каражаты керектелет да. Бизде бул жылы мен айтып кеткендей 744 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Бирок ошол эле учурда дагы кошумчалап дагы бөлүп беребиз деп пландалып атат. Бөлүп берет деп. Соңку маалда окуучулар арасында ортокмоктон каза болгон учурлар жана өз өмүрүнө кол салуулар көп катталып жатканы коомчулукту тынчсыздандырып келет. Мындан улам билим берүү тармагында жасалып жаткан реформа окуучулар арасында мекенчилик сезимин жогорулат, адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоого, өзүн жана коомдун алдында жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого өбөлгө болот деген ишеничтебиз.